Алейкум кадырлуу мекендештер. Сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоору бүгүн уктаардан алдын даарат алып жатуунун артыкчылыктары деген темада хадис айтат. Угабыз. Ибн Умар радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен бата tahirан, бата фи ша'рихи малак." Кимде ким даарат алып уктаса, анда анын жакасында аны менен бирге бир периште кошо жатат. Фалам ястайкыз илля қалал малак. Ал ойгоноору менен периште сөзсүз мындай деп дуа айтат: Аллахумма гфир ли ибадика фулан фа иннаху бата tahirан. О Аллах, мына бул пендеңди кечире көр, ал даарат алып уктады. Ибн Хиббан. Чындыгында даарат менен уктоодо өтө көп пайдалар бар. Жин тийгенден жана кара дуа, сыйкырдан айыгуу үчүн, шифатау үчүн даарат менен уктоо эң чоң себеп. Себеби даарат алып жаткан адамдын жакасында бир периште кошо уктайт. Акул каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.